Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен таваф аль вада жөнүндө сөзгөм келип атат. Таваф аль вада Каабанын айланасындагы коштошуу амалы болуп эсептелинет. Зыяратчылар Минадан чыгып, Каабанын айланасына таваф кылуу үчүн Меккеге барышат. Бардык парздарды аткаргандан кийин таваф аль вада ажылыктын акыркысы болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай деп айткан: Бисмиллахиррахманиррахим. Ла танфируна ахадакум. Силерден эч ким Меккеден кетпесин деген. Хатта якуна ахара ахадаху бил байти. Үйдүн, ушул жерде Каабанын акыркы ибадаттарын аткарганга чейин. Таваф аль вада ажылыктын акыркы парзы болуп саналат. Ал зыяратчы Меккеден жөнөр алдында аткарылышы керек. Таваф аль вададан этеккир жана төрөттөн кийинки себептер менен аялдар гана бошотулат. Алар ошол этеккир келип аткан, төрөттөн кийин кан келип аткан аялдар таваф аль вада кылышпайт. Урматтуу момун мусулмандар, ажыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.